Кычкылтек концентраторы бөлмөдөгү кычкылтектик топтоп, аны концентрациясын 95%га чейин алып келип, таза кычкылтек катары бөлүп чыгаруучу аппарат. Ал сатурациясы төмөндөп кеткен бейтаптардын организмине керектүү өлчөмдөгү кычкылтекти камсыздай алат. Кычкылтек жетишсиздиги гипоксия, ал иммундук системанын начарлашына, зат алмашуунун бузулушуна, баш жана булчуң ооруларына, нерв ооруларына, алсыроого, физикалык жана акыл эс иш-аракеттеринин төмөндөшүнө алып келет. Бул белгилер COVID-19 менен ооруган бейтаптарда байкалган. Сатурациянын көрсөткүчү 95%дан төмөндөгөндө дарыгерлер бейтаптарды кычкылтек концентраторуна туташтырууну сунушташкан. Бирок бул медициналык шайман экендигин эстен чыгарбоо керек. Андыктан аны уруксатсыз колдонууга болбойт. Кычкылтек концентраторунун дозасын жана колдонуунун узактыгын бир гана дарыгер аныктайт. Мындан сырткары кычкылтек концентраторунун иштөө эрежелери жана көрсөтмөлөрү бар. Аппарат иштеп жаткан кезде кычкылтекке муктаж адамды терезеси менен эшиги жабык бөлмөдө калтырууга болбойт. Бул дем кыстыгууга алып келиши мүмкүн. Андыктан концентратор иштеп жатканда терезелерди ачыңыз же аны башка бөлмөдө иштетиңиз. Кандын кычкылтек менен каныккандыгын көзөмөлдөп туруңуз. Анын деңгээли 96-98% болушу керек. Кычкылтек бул дары. Эгер нормадан ашып кетсе, анда ал уулуу болушу мүмкүн. Айрым бейтаптарды ал гиперкапнияга алып келет. Бул өтө кооптуу абал. Мындан сырткары кычкылтектин жарылуучу касиети жөнүндө унутпаш керек. Тамеки, ширеңке, май жана башка тез күйүүчү заттар менен байланышуудан сактануу зарыл. Ал эми аппарат иштеп жаткан бөлмөдө ысып кетиши ыктымал. Муну жай мезгилинде эске алыңыз.